11 каналынын эфиринде кечки жаңылыктар. Сиздер менен мен Айзик Атамбекова. Саламатсыздарбы? 24 жаштагы эгиз кыздардын бири Зита Ризаханова каза тапты. Улуттук госпиталдан билдиришкендей, Зита полиоргандык жетишсиздигинен көз жумду. Аскер деңиз күчтөрүнүн жетектеген адмирал Ушен Ли Американын түштүк Кытай деңизинде жүргүзүп жаткан аракеттерди кооптуу провокация деп айтты. Молдова парламенти өкмөтүн кетирди. Валерий Стрельцов жетектеген Европачыл Молдова өкмөтү парламенттин басымдуулугунан улам отставкага кетүүгө аргасыз болду. Эми ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк. 24 жаштагы эгиз кыздардын бири Зита Ризаханова каза тапты. Улуттук госпиталдан билдиришкендей, Зита полиоргандык жетишсиздигинен көз жумду. Оорууну басаңдатуучу дарыларды көп ичкендиктен Зитада ашказан жарасы ачылып, ал кансыроого алып келген. Зита Гита-Сиам эгиздери Кыргызстандын Чүй облусундагы Западная айылында төрөлгөн. 2 ымыркайда 3 бут жана 1 жамбаш сөөгү болуп, 2003-жылы эгиздер Москва шаарынын Филатов атындагы ооруканасында кыйын операция болуп өтүп, денелери бөлүнгөн. Бул дүйнөдөгү алгач жана азырынча теңдеши жок Сиам эгиздеринин ийгиликтүү ажыратуусу болуп келет. Соңку 2 жылдын ичинде Зита дээрлик бардык жашоосун ооруканаларда өткөрдү. Өмүрүнүн акырына Зита коюлган диагноздар бир баракка жазса да бат-бат шудай болуп калган. Башка жаңылыктардан, Сауд Арабиясы Сирия боюнча кандай чечим кылынбасын, Иран Башар Асадтын кетүүсүнө макулдугун бериш керек деп талап коюуда. Бул туурасында Сауд премьер-министри Адель Аль-Джубейр BBC-ге берген интервьюсунда билдирди. Анын айтуусунда, Сирия боюнча кандай чечим кабыл алынбасын, Башар Асад ордунан политикалык сүйлөшүүлөр аркылуу кетпесе күч менен кетет. Венада Сирия маселесине арналган эл аралык талкуулар уланууда. Тегеран үчүн Сирия Иран менен стратегия жаатында биргелешип, ага Ливандын Хезболла уюму да байланыш тутум болуусу өтө маанилүү. Кытай Америкага түштүк Кытай деңизинде согуш башталуу коркунучу бар экенин алдын ала эскертти. Аскер деңиз күчтөрүнүн жетектеген адмирал Ушен Ли АКШ аскер деңизи жетекчиси менен болгон видеоконференциясында Американын түштүк Кытай деңизинде жүргүзүп жаткан аракеттерди кооптуу провокация деп айтты. Эгер Америка Кошмо Штаты азыркыдай тактикасын колдоно берсе, эки фронт деңизде да абада кагылышып, жыйынтыгында чоң согуш башталып кетиши мүмкүн, деди Ушен Ли. Эки тарап күч алып бараткан чатакты сүйлөшүү жолу менен чечүүгө келди. Эскерте кетсем, шаршемби күнү Американын Лассен согуш кемеси жай баракат түштүк Кытай деңизине жайгашкан Спратли архипелагына кирип барган. Ал жерде Пекиндин жасалма аралык толук масштабдуу учактардын учуп конуу жайы салынган. Молдова парламенти өкмөтүн кетирди. Валерий Стрельцов жетектеген Европачыл Молдова өкмөтү парламенттин басымдуулугунан улам отставкага кетүүгө аргасыз болду. 101 депутаттан турган парламенттин 65 депутаты ишеним көрсөтпөө вотумун баш болуп коммунисттер жана социал партиялары демилген колдошту. Көпчүлүктү түзгөн бул партиялар 45 депутаттан турат. Ишеним көрсөтпөө вотумуна парламенттеги Европачыл көпчүлүк коалиция демократия партиясынын депутаттары да колдоду. Кишинев борбордук бөлүгүндө оппозициялык күчтөр биригип кезексиз шайлоо жарыялоо талабын койгонуна 2 айга чамалап калды. Кыргызстан жаңылыктарынан Чүйгө караштуу Дөңарык айылында мурда абакка отуруп чыккан Хизбут Тахрир мүчөсү кармалды. Бейшембиде Чүй облустук ички иштер башкармалыгы айыл аймагында Костоправ рейдтин жүрүшүндө 38 жаштагы жарандын үйүнөн экстремисттик мазмундагы 38 баракча жана брошюралар табылган. Буга чейин ал диний аралык кастыкты козуткан деген айып менен соттолуп чыкканы маалым болду. Кыргызстан менен Тажикстан бийлигиндеги комиссия чек арадагы жер тилкелерин бөлүү процессин баштады. Мамлекеттик регистрация кызматында турган эксперттер тобу Көкташ айылына жакын жайгашкан жерде буга чейин алмашууга макулдашылган жер тилкелерин ченөөдө. Бул иштин жыйынтыгы жакын арада 2 жактуу комиссияга берилет. Мындан мурун вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев 2 жак тең 12 гектар жер тилкелери менен алмашат деп айтып кеткен. Шахмат түрүндө жайгашкан жерлер тургундарга кыйынчылыктарды жаратып турган. Жалпысынан Кыргыз-Тажик чек арасы 970 чакырымды түзөт. Тоолуу аймактарда 519 чакырым жердин маселеси чечилип калганындагы деле талаш жаратып турат. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Жапон окумуштуулары грипптен 1 суткага арыла турган дарын ойлоп чыгышты. Жаңы препарат вирустун өрчүшүнө керектүү ферменттерди жок кылат. Кыргызстан экс-президенти Аскар Акаев эл аралык Нобель сыйлыгын ататты.
Жапон окумуштуулары грипптен бир суткада арыла турган дарыны ойлоп чыгышты. Жаңы препарат вирустун өрчүшүнө керектүү ферменттерди жок кылат. Дары биринчи клиникалык сыноолордон өтүп, өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Фармацевттердин айтуусу боюнча, айыгуу үчүн дарыны суткасына бир эле жолу ичсе жетиштүү. Ноябрь айына оорулардын күчөгөн убагында эксперименттин экинчи этабы өтүп, жүздөгөн пациенттер дарыны кабыл алат. Эффективдүүлүгүн далилдегенден кийин бул препаратка лицензия берилет, ал эми сатыкка 2018-жылдан баштап коюлат. Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев эл аралык сыйлыкка татыды. Акаев окумуштуу Саймон Кузнецке берилген Нобель сыйлыгынын алтын медали менен сыйланды. Кыргызстандын мурунку президенти бул сыйлыкка заманбап экономикалык теорияга кошкон салымы үчүн көрсөтүлгөн. Сыйлык Москвада буунун 70 жылдыгына карата уюштурулган эл аралык глобалистика 2015 илимий конгрессинде болду. Окумуштуу Саймон Кузнец өзү экономика жаатында Нобель сыйлыгына мындан 44 жыл мурун экономиканын өсүш түшүнүгүнүн негизги ойлорун чечмелеп бергени үчүн татыган эле. Ош шаарындагы жаңы курулган көпүрөнүн ачылыш аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Ал сөзүндө шаар тургундарын ынтымакка чакырды. Ош шаарынын тургундары көпүрөдөй болуш керек. Шаардыктар көпүрөнүн эки тарабындай эриш аркак болгула. Ошту башка адамдар келип ынтымакка чакырбайт. Аксакалдар элдин баарын ынтымакка чакырышы керек, деди президент. Атамбаев өлкөнүн каражатын уурдагандар жоопко тартылганын эскертти. Мыйзамды буйтап качып өз кызыкчылыктарын көздөгөндөр өлкөдө азайтылат. Акырындык менен жооп беришет, деп кошумчалады президент. Көпүрөнүн ачылышына 8 миңдей шаар тургундары катышты. Бүгүн Баткен облусунда Баткен достук өрөөнү аталышта фестиваль өтүүдө. Фестиваль алкагында суу жана жайыт ресурстары жок биздин жашоо аттуу көргөзмө жана Обон элдин жаны аттуу чыгармасы уюштурулду. Акциянын башкы максаты кийинки муунга ар кайсы этнос жана улуттагы өкүлдөр менен сабырдуулук менен тил табыша жашай билүүнү өрнөк кылуу. Акыркы жаңылык аба ырайы тууралуу. Аба ырайы адаттагыдай айырмаланып, суу күтүлөт деп Кыргызстан синоптиктери билдиришти. Кыргыз гидромет жолдору муз басып, тайгак болоорун айдоочуларга эскертет. Абанын температурасы айрым аймактарда 2 градуска чейин, ал эми тоолуу жерлерде 6 чейин түшөт. Бийик тоолуу райондордо суук 10 градуска чейин жетет. Жылуу кийинип, тайгак жолдордо абайлаңыздар. Алдагы эс алуу күнүңүздөр жагымдуу өтсүн. Жолугушканча саламатта калыңыздар.